Хусейин Карасаев, Кыргыз Совет тилчиси, улуттук туңгуч лексикограф жана лексиколог, филология илимдеринин кандидаты, профессор, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер. Хусейин Карасаев 1901 жылы Ысык Көл облусунун Түп районуна караштуу Токтаян айылында төрөлүптүр. 7 жашка чейин чоң атасы Калыбек ажынын колунда өскөн экен. 1914-1916 жылдары Караколдогу Орус Түзем мектебинде окуйт. Тири карак, зирек бала Пушкиндин ырларын жаттайт. Орус илим булагынан суу ичет. 1916 жылдагы Алаамат үркүндө эл менен бирге Кытайга текеске качат. Кыргыздар кыямат күнгө туш болот. Ал мүшкүл күндөр Хусейиндин жүрөгүндө да кеткиз дарт болуп, улуу трагедиясы болду. Жаш Хусейин жан сактоонун айынан кой багып, текес өрөөнүн бийлеген Кытай чек арасындагы тилмечи сакчынын баласын окутуп жан баккан экен. 1921 жылы өз элине, жерине кайтып келген. 1923-1925 жылдары Ташкент шаарындагы Кыргыз агартуу институтунан окуган. Бул институтта окуп жүрүп Эркин Тоо гезитинин алгачкы сандарын чыгарышкан жана ага кабарчылык кылган. Орто Азия мамлекеттик университетинин жумушчу факультетине кыргыз тилинен сабак берген. 1927 жылы Карасаев Бакуда өткөн жаңы түрк алфавитинин борбордук комитетинин пленумуна катышкан. 1931 жылы адабият жыйноо инструкциясын жазып, басмадан чыгарып, эл арасынан манасчы издеп, айтылуу Саякбай Каралаевди алып келип, үйүнө этнографиялык кече уюштуруп, Белек Солтонаев, Касым Тыныстанов, Ыбрай Тойчиев, Турсун Ата жана башкаларды чакырып сындан өткөрөт. Алар бир ооздон Саякбайдын вариантын жазууну жактырышат. Ошентип Саякбай Каралаевдин айтуусунда Манас эпосун жазып алууну уюштурган. Манас сөзүн манастанууга биринчилерден киргизген. Хусейин Карасаевди Москвага чакырып, Манас эпосун жазууга консультация өтөт. Иши оңоло баштаганда 1941 жылы согуш башталып, аскерге барбай турган буйрук беришет. 1944 жылы кандидаттык диссертацияны жактап, чыгармачылыкка катуу киришип, бир нече китеп жазат. 1949 жылы кылдан кыйкым таап, Кыргыздын мыкты жигиттери Самангин, Бектенов, Байжиев жана башкалар камакка алынат. Ондой берди болуп, Хусейинди Москвага Ломоносов университетине лекция окууга чакырык келет да, ошентип Каргашалуу 1937 жылдын укуругу Хусейинге жетпей калат. Бирок ошентсе да бир сыйра камалып чыгат. Карасаев 1998 жылы каза болуп, сөөгү өз жерине коюлган. Жубайынын айтуусунда Карасаев көп иштеп, көп жазганына байланыштуу 5 машинканы иштен чыгарган дейт. Алигидей жала, куугунтук болбогондо, бул киши капкачан доктор, академик болмок. Бир жолу Чыңгыз Айтматов өзүнүн айдоочусун жөнөтүп, аксакал, сиз чарпылбаңыз, жаза бериңиз, архивке бериңиз кийин, эл өзү сиздин чыгармаларыңызды окушат деп айткан экен. Азыр Хусейин Карасаевдин эстелиги мемориалдык комплекси Ысык Көл жээгине орнотулган. Бул кишинин залкар эмгектери түбөлүккө кыргыз элинде сакталып, мурас болуп кала берет. Илимпоз, окумуштуу, Кызыл Туу Манас орденинин, эл аралык даанышман сыйлыгынын ээси, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер мамлекеттик сыйлыктын ээси. Ушундай инсанды тарбиялап өстүргөн ата-энесине, түп элине таазим кылабыз.